Мынау Ош шаарындагы кечээден бери талкуу болуп аткан Черемушка ашканасына келдим жана юрист, активдүү жаран катары өзүмдүн оюмду билдирип коюуну чечтим. Урматтуу жарандар, чындыгында ишкерликти мамлекет ошол колго алып, бул Кыргыз Республикасынын тиешелүү ошол жанакындай Кыргыз Республикасын өнүктүрүүдө бир локомотив катары айтып келишет. Жана ал тармакты тийиштүү түрдө өнүктүрүү үчүн экономика министри дагы иштеп келет. Анын жер жерлердеги өкүлдөр да иштеп келет. Кече ошол ишкер Жасур Парпиевдин ашканасына келип, милиция кызматкерлери жанакынтип акча жеп тургандан кийин төлөбөй өзүнчө каракчылык бир аракеттердин боюнча бул чындыгында мамлекет укук коргоо тармагын аларга коюп калтырган болсо, ал эми булар биздин укугубузду тебелеп жатат деген бир ойго келдик. Жүргүзүлүп жаткан реформа ошол жанакы министр Кашкар Астахановичтин ошол жанакы МВД тармагында ишеничти кайтарабыз, милицияларга кайтарабыз деген бир сөзүнүн бир эч кандай бир салабаты жок экендиги көрүнүп калды. Бирок чындыгында чара көрүлүш керек. Мындай милиция кызматкерлери бул тармакта иштегенге эч кандай укугу жок. Чындыгында биз кайсы бир укук бузуу болгон болсо, келип эле сразу милицияга арыз жазабыз, же болбосо милиция кайрылат. Бизди укукту коргойт дейбиз. Ал эми эгерде милиция өзү укук бузса кандай болот? Неме? Ошого тийиштүү түрдө бул көңүл сыртында калбашы керек. Калбай чаралар көрүлүш керек. Андай адамдар түздөн түз өзүнүн кызматын аткарып жатканда кайрылуучуларды, жанакы шектүүлөрдү түздөн түз ошолордун ишине алып барып атканда кандай болот андачы? Бул өтө бир чоң көйгөй. Буну жана милициядагылар, орустар жакшы айтып коет, оборотни в погонях деп. Ошол погонду кийип алган оборотендерди жокко бир алдын алып кетиши керек. Жасур байке, 1 мүнөт. Байке, мен жөнөкөй жаран катары сизге бир 5-6 келип тамакты жеп, анан сизге төлөбөйм деп чыгып кетсек, сиз каяка кайрыласыз? Милицияга кайрыласыз. А эгерде милициялар келип жеп туруп төлөбөйм десе каяка кайрыласыз? Ушундай бир туңгуюкка келдик. Урматтуу Кашкар Астаханович, бул маселелер чындыгында чечилүүгө жана ал ишчилерге тиешелүү түрдө чаралар көрүлүүгө, мыйзамдуу чаралар көрүлүүгө жатат деп эсептейбиз. Жана сиз алып барып жаткан реформага туура келет деп эсептейбиз. Ошондуктан буну өзүңүз жеке контролуңузга алууңузду суранам. Бакыт Сейитов, ошол МВДнын пресс-секретары, бул боюнча тиешелүү түрдө карап, анализдеп, иштин кайсы жагдайын карап туруңуздар. Азыркыга чейин коркутуулар бар деген имиштерди угуп атам. Арыз жазып койду, анан милицияга берилди деп эле анан жөн калып калбай, артынан териштирип туруңуздар.